Улуттук адабият улуу мурас, дүйнөгө тилди, кыргызды тааныткан, руханий символду даңазалаган Чыңгыз Айтматов. Анын чыгармаларынын негизги миссиясы адамдык улуу сапат. Ар бир адамдын жан дүйнөсүн арулай турган улуулукту табуу үчүн Айтматовго кайрылабыз. Көркөм чыгармалардан башка да эмгектери толо. Кыргыз элимдин эки жан дүйнөсүнүн азыгы, кыргыз элимдин ушунчалык бир байлыгы, бул бири Манас, бири Чыңгыз деп айткым келет. Ушул Манас жөнүндө, Чыңгыз жөнүндө сүйлөп койсок, ошол экөө инсан жөнүндө ойлоп койсок, жазып койсок, биздин ички дүйнөбүз тазаланып, биз жеңилдеп жакшынакай бир деңгээлге, бийиктикке чыккан болуп эсептейбиз. Бул Чыңгыз Төрөкулович 1000 жылда бир төрөлчү адам. Балким төрөлөбү, төрөлбөйбү, аны бир эле Кудайдын өзү билет. Бирок чукур эмес, менин оюмча, ошол Чыңгыз аганын турган турпатын, баскан изин, анын жакшы жактарын боюна сиңирген жаштар кийин балким ушу адамдай болсок деп, жок дегенде жакшы жолго түшкөн, тарбия берип кетти ал киши. Чыңгыз Төрөкулович бүт алам затынын адам болуу кандай деген биз мына ушул Чыңгыз Төрөкуловичтин чыгармалары менен чоңоюп, биз адам болдук го деп айтат элем да. Мына азыркы муундарга дагы, азыркы күндө дагы кандай жашашыбыз керек, кандай тарбияда болушубуз керек, кандай элге кызмат кылышыбыз керек, негизи эле адамдын жан дүйнөсүнө чуңкуп кирип, ушундай залкар адам Кыргыздан чыккан үчүн биз ушуга кубанышыбыз керек. Айтматовдун асыл ой берметтерине көз жүгүртсөк, адам акылынын жаркыны өчүп, дүйнө тепкен кесири башынан ашса, арты жаман, кесепети калайман журтка тиет деген жери бар. Чынында бул тек жерден чыккан кеп эмес, турмушта өзүбүз күбө болуп аткан көрүнүш экенин тана албайбыз. Айтматов менен бир доор кетти. Айтматов бул дүйнөлүк улуу титандардын жолун улап, батыш менен чыгыштын маданиятын жакындаштырган, аны жаңы деңгээлге көтөргөн улуу чыгармачыл инсаныбыз. Бүгүнкү күндө Айтматовдон көркөм чыгармалар эле адабий мурас катарында калбастан, анын гениалдуу чакырыктары, философиялык ой толгоолору, асыл ой берметтери калды. Анын ар биринде ошол бүгүнкү күндөгү адамдын кандай болуусу жана эмнеге милдеттүү экендиги жөнүндө чоң ойлор айтылат да. Агайдын астында отчет берип, эмнени аткардык деп, мына эрте жаздагы турналар боюнча республикалык окуу өткөрдүк. Окуу басмасы менен бирге эрте жаздагы турналар повесть кайрадан басылып чыкты. 10 миңдеген окурмандар катышты. Ал окурмандар ошо мектептен баштап ар түрдүү кесиптеги 90 жашка чейинки окурмандар катышып, ошолор өздөрүнүн ойлорун, пикирлерин жазышты. Bazı insanları dünyada tanıtmak için айрым инсандарды тааныштыруу үчүн көптөгөн маалыматтар колдонулат. Бул жерде туулган, мындай иштерди жасаган, чыгармалары төмөнкүлөр деген сыяктуу. Ал эми Чыңгыз Айтматов агабызды антип тааныштырууга зарылчылык жок. Айрыкча Түркияда, дегеле түрк дүйнөсүндө аны албетте жакындан таанышат, жакшы билишет. Айрыкча чыгармаларын, философиялуу ойлорундагы Кыргызстан менен бир катарда түрк дүйнөсүндө дагы анын өзгөчө орду бар. Ар бир инсан бул дүйнөдөн өтөт, өлүм даамын татуучу. Алардын катарында Чыңгыз агабыз дагы. Бирок ошол эле учурда Айтматов түбөлүктүүлүктүн дагы шербетин ичкендей. Айтайын дегеним, түрк дүйнөсү жашап жатканда Чыңгыз агабыз дагы түбөлүктүү. o Türk dünyası var oldukça Cengiz Aytmatov ağamız da yaşayacaktır. Адамга баарынын кыйыны күн сайын адам болуу. Залкар адамдын залкар сөзүндө калет жок. Анын улуулугу, залкарлыгы ушунда. Анткени алам философиясын кыргыз аркылуу жазып айтып берген гений биздин элден экени улут сыймага. Аида Шекенова, Нурбек Боркошев, Эржигит Тилекбек уулу, Кутман таң программасы.